Мынакей 5 жылдыз, теги таза кыргыз. Boyu 1,71 см. Жазга болгону 4 жаш. Тел тору түшүп эсине, телегейи тарыды, тең албай душманга, телмирип күрөң арыды. Тел торум болсо кубазыр, эбейт элем малыма. Бул дүйнөнүн азабын көрсөтөт элем барына. Көрдөн да сууруп алуучу, көркөмдүү тулпар тел тору. Көкүрөгү аркардай, көкүлү жибек кең сору. Көздөй көргөн мал элең, көңүлүмдө сен тору деп. Аттың күчүн канчалык жеткире баяндаган сөздөр менен баштасак достор. Ассаламу алейкум, улуттук спорттун катталуучулары. Бүгүнкү чыгарылыш өзгөчө, узагыраак дагы болот. Анткени мына ушул тоодойдон кайып көрүнгөн тел тор аттын тарыхын баяндап, маалыматын чагылдырып алып беребиз. Кочкор ата жергесиндебиз. Кочкор атада Ысмайыл деген балбан жигит бар. Франкел деген атты ачы командасында чаап жүргөн. Ошол Ысмайылдын ушул аты сатууга чыгат экен. Жанынан көрсөң нак эле Польша, Венгер дейсиң, жанакы Өзбекстандагы алайдай. Өтө бийик экен, бирок накта теги таза кыргыз жылкысы. Ушул Нукен Кочкор атанын аттары экен. Мен да биринчи жолу көрүп турам мындай кыргыз аттан чоңуну. Польша дейсиң, Польшанын да жанакы венгерлери бар го, аралаш. Ошол сыяктуу эл мыктысы элетте деп, мындай мыкты нерселер бар да кыргызда. Карачы элдин арасында чыгып калат экен. Анда эмесе достор, биз бул ат тууралуу маалыматты алып берели. Башында айтып өткөндөй, бул аттын маалыматы бир аз узагыраак болот. Ат ушул иним Ысмайыл балбандын аты. Ысмайыл, ден соолук жакшы иним. Кичине кокустап калган экен. Алла таалам рахмат, Алла таалам шипасын берсин. Бул Бишкекте болдубу, улакта? Бишкекте Жалал Абад облусунун атынан ачык командасы менен бардык эле. Ошол жерде тренировкада бир ат тээп, кырсыктап калды. Кудай сактасын, шипасын берсин Алла таалам. Эми Ысмайыл балбанга ден соолук каалайбыз дагы. Бул аты тууралуу сүйлөшөлү. Бул атты Ысмайыл кененирээк айтып берем маалыматын. Өзүм алгам деп атасың, ата теги таза өзүбүздүн кыргыз жылкылары ушул Кочкор атанын колунда дейсиң. Бирок жанына келсең Польшадай бар экен, Ооба. Бул ат өз Ленин жолдон чыккан. Ленин жолдон ушу Нүкү палвандардан чыккан. Бунун энеси Санчонун кызы. Атасы ошо бир Акыл, Рамонкулов Акыл дегендин жалдуу турат болгон экен. Аны мен көрбөгөм мурун. Ошонун баласынын баласы бул. Небереси. Эми атасы кичинераак эле ат болгон экен. Бул эми энеси жакшы бий экен. Бунун бою ошо азыр 1,70ден өйдө да азыр. Ченелик деп аттың, канча чыкты деп аттың? 1,71 чыкты. 1,71. Эми кызыккандар өлчөп, келип өлчөп неме болуп көрөбүз, минип көрөт. Жашы канчада азыр? Жашы жаңасы болду. Жаңасы жазга азыр 4 жашта. Бирок тиш буз элек, тишин барып көрүп, тишин тартсаңыз деле болот. Азыр алдыда тишин да тартып беребиз. Тиш жар элек. Буну алдым деп аттың Ысмайыл, качан былтыр алдыңбы? Ооба, былтыр быштым алдымда 10 000 доллар алгам өзүм. Мына мынтип кичине путум кырсыктап калып, азыр караганда эле эч ким жок болуп атат. Карагандан кыйналып. Мына буну сатып кичине башка жака иштетсемби деп ой болуп, анан ошого сизди чакырдым эле. Анан немелерин көрдүңбү, улактарын кыш менен? Ооба, кышында ушу акам өзү салган. Нурлан акам өзү салып аралатып жүргөн видеолору бар. Аны сизге жөнөтүп коем. Bizde çoğun ошо Кочой палван улак берген. Өтө чоң улак бергенде ошондо апарып салган. Келен ортосунда biraz нары бери өтүп аткан ошо бирөө тартып TikTok'ка киргизип койгон экен, анан биз аны кийин көрүп анан сохранить кылып алганбыз. Биз өзүбүз мындай атай тартып аркасынан неме кылган эмеспиз. Эми жакшы көргөн атым эле, эми кичине азыр кичине караганда эле менде мүмкүнчүлүк болбой атат, кутум ооруп. Бирок чындыгында жакшы ат экен. Мен да келип ашса эле ышкым ашып минип көрөм деп бутум жетпей. Жаман бийик ат экен, араң миндим. Бул эми 1-2 жыл бара алына келгенде менимче өтө чоң акчанын 100 000 долларлык ат болчудай ат экен да, мындайча айтканда. Чындыгында? Ооба. Кудай калса эми энеси деле таза карабайыр, атасынын уруктары деле таза карабайыр да эми. Бирок көбү ишенишпейт, Польша деп ойлошот көбү. Польшанын дагы чоңундай көрүнөт экен да. Мен жакындан тартып келем, Исмайлинен дагы улайлы. Тиштерин да көрсөтөлү.
1.71 eкен çenegende, бирок чындыгында аттын чоң экен. Мен жакындан тартып өтөйүн, биринчи мынакей тиштерин көрсөтөлү. Жок, бышты десең азуу да жок экен. Көздөрү мынакей кичинекай жаактары. Мына жери да жаман чоң экен, мына ичкери жагы. Маңдайынан төрт бутундагы бар, маңдайында багы бар. Касиеттүү Камбар ата тукум экен да, Нурлан палван. Үстү дагы кандай экен? Үстү мындай болуп калды го, мен минсем мойну. Аябай тола экен, үстү дагы. Жакшы экен. Анан мына бою менин башым мына эме деле калып кетти, ошо жаздын туштарында эле. Бою да бийик экен. Көкүрөк көшүнү туяктарына 4 бутундагы бар экен. Жанагы 5 жылдызга аябай окшош экен да, Өзбекстандагы Боингке. Исмаил, бунун кличкасы барбы? Кличкасы Боингке окшошту, ошо 5 жылдызга окшоп турабыз. Өзбекстанда Боингдеги кличкасы ошо Боинг деп эле коёмун. Боинг деп коелу, а? Боинг. Боинг деп коюшат экен, чындыгында Боингке окшош экен. Ал дагы аттын зору. Бунун плюс жери, ал Боинг Польша болсо, бул плюс жери кыргыз экен да. Кыргыз Боинг экен да бул. Карчыттары мына кабыргасы. Бирок яман катты аралайт да, башын тыкканда бол аркага кайтпайт. Бирок мойну аркага айылган. Беген да. Биз улактарына кошобуз. Жакындан да тартып өттүк. Эми Исмаил палвандан барып дагы маалыматын алалы. Бышты кезинде. Максыда бир улакта салганбыз, бирок аякта видеолор жок окшойт. Кочой палван улагында видеолор бар да. Бирөөлөр тартып тиктокко чыгарып койгон экен анда. Ошондо көрүп калдык. Өзү тарткан эмес. 10 топ барат экен, а? Азыр мен минип каксам 10 топ жөнөп атат да. Исмаил, маалыматын улайлы эми. Бул кароого жетеке кандай? Жош, бул эми ошо кунанында эми ошо Нүкү палван айтып берди. Баспайгача минилген экен да бул кунанында. Пышкан экен да такшалба? Жайлоодо минип, бунун эгеси өзү мал багат экен. Жилен жылда Сапаң деген 95-жылкы бала. Ошо баспайгача минилип, анан бияка портермен жүктөп алып келгенбиз деди да. Кунан деле өзү чоң болчу экен. Жакшы экен. Немесини тобуну күчтүү айтып атабыз, катуу барат деп. Анан туягычы чуркаганда. Чуркагандагы жеңил өзү жүрүшүндөн эле көрүп турбайбы? Арыштуу болсо керек, а? Атта эле кетип калса керек, а? Ооба. Жакшы экен. Таштагандар эми чоң таштайт. Канча дейсиң эми бул атты? Эми ака өзү 10 миңге алгам. 15 ками бар деп айта береличи эми. Калан сүйлөшөбүз ака, камин сүйлөшөбүз. Негизи жакшы ат. Саткым келбейт эле эми. Шарт деген, а? Шартка байланыштуу. Ооба, мындай аттан куда калса көп минесиң кем. Ден соолукту растай берсең. Рахмат ака. Мынакей достор, биз бул аттын маалыматын да алып сиздерге жеткирдик, бирок шашылгыла. Мындай ат чанда эле кездешпесе, мен да көп көрүп жүрөм мындай атты. Чындыгын айтсам, кыргыздын мындай өтө чоңун биринчи жолу көрүп атам.
aldırmay. Azmın dere sanı sansız yoğu da at üstünde Kırgız kana aldırmay. Kırgız kana aldırmay. Şolursa tarkan köpürge Çoğup'a gelgen er kırgız Çok ese atan mekkenge Çoğup'a gelgen şer kırgız